Assalamu alaikum урматтуу мусулман бауырдаштар. Себепсиз талак суроо күнү. Айрыкча эже карындаштарыбыз уксун. Саубан радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Айюма мраатин саалат заужаха талакан мин гайри ба's." Кайсы гана аял болбосун, күйөөсүнөн эч бир себепсиз талак сураса, "Фа харамун алейха раихатул жанна." Анда ал аял бейиштин жытында жыттабайт. Сунан Абу Дауд жана Тирмизи. Чындыгында мамлекет туруктуу үй бүлөлөрдөн куралат. Үй бүлөнүн бузулуусу мекендин кыйроосуна барабар. Азыркы учурда негизсиз ажырашуулар жана ортого түшүп ажыратып алуулардын көбөйүп жаткандыгы адамдар өз динин жакшы билбегени жана билген нерсеси менен жашабай аткандыгынан кабар берет. Эч бир жүйөлүү себеп болбой туруп ажырашууну талап кылуу жана талак сурап ажырашууга аракет кылуу өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Чоң күнөө. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизди эскертип, үй бүлөлүк жашоону бекемдөөгө чакырды. Аллахтын өкүм буйруктарына моюн суналы, үй бүлөлүк жашоону бекемдейле. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.